Екінші сөз Қырғыз Республикасының экс-мәдениет министрі, экс-депутат, белгілі қоғамдық ишмер Камила Талиевичке береміз. Келіңіздер қол шаяқ қойып, бұл жаққа қаласы. Армаңыздар, бүгінгі салтанаттың қатысушылары, мен кешірім сұраймын. Азыр 11:30-да бір шараға қатысмақпыз. Ошоға сұрадым. Бұл жерде ақсақал ежелермен мұрда шықтым. Кешірім сұраймын бөлөшче барыңыздардан. Бүгін мына баарыбыздын башыбызды бириктирип отурган ошол биздин Кыргыздын чыгаан инсаны, мекенчил инсаны, патриот уулубуз Садыр Нуркожоевичтин 50 жылдык юбилейи кут болсун. Үй бүлөсү сиздердин байрамыңыздар. Садырды жараткан колдосун. Садырдай Кыргыздын чыгаан уулдары болуп көрбөгөндөй бүгүн керек болуп турат. Ал мына тарых тастыктап койду. Туурабы? Мына Мекенчилер партиясы мына сиздердин ошол биримдигиңиздер, ынтымагыңыздар, Садырга деген ошол ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдөн чыккан берилүү сүйүү ошол бул мына оор мезгилде тастыкталып отурат да. Садыр кызматта турганда, Садыр ошол депутат болуп, эл уулу болуп жүргөн мезгилдеги ошол артынан жүргөн мекенчилдер деле үйгелди. Бул мына көрүп эле турабыз. Бүгүн Садырдын чыныгы достору келип отурат. Чыныгы пикирлештери, чыныгы партиялаштары ушул жерде отурат. Мен бүгүн мекенчил партиясын да куттуктаймын. Сиздердин да байрамыңыздар. Бул жерде Садырдын ошол саясатта чогуу жүргөн эжелери, достору, бүт саналаштар отурабыз. Ошол мен учурдан пайдаланып эң аёлу ошол үй бүлөсү менен чогуу жаран ошол жакын каралыктарда ак тасмалдын жээгинде жолугуп бири-бириңизге каалоо тилек айтып ошол Садырдын баягы эл уулу экенин тастыктаган күндөр мына алыс эмес экендигине мен көркүмдөй ишенип турам. Ошол бүгүн мына мен ушул жерде учурдан пайдаланып Шарабеке сизге ыраазычылык билдирем. Сиздер ушул мыкты Кыргыздын адвокаттары саналуу гана мына сотто көрүп отурдум. Ушул адискөйлүгүн, кесипкөйлүгүн көрсөтүп Шарабеке ушул күрөшүп келесиз. Садыр үчүн эмес биринчи кезекте, сиз да чындык үчүн күрөшүп келесиз. Сизге рахмат. Анан мына тарых үчүн айтып коюш керек. Бүгүн доор башка, мезгил башка, кечээ күнгүдөн бүгүн башка учур болуп турат. Элдин эңсегени чындык, Садырдын принциби чындык болчу. Ошон үчүн мына Садыр деп артынан күндөн күнгө элдин кайсыл Кыргызстандын бул бурчуна барбагынын жаңы жагдай ачылып атып турбу. Садыр чыгат экен го деген элдин үмүтүн угуп, ушул бүгүн Садырдай уулдар керек экендигин дагы бир жолу ошол ынанасында киши. Анысыңардай бүгүн мына кечээ күнү 4 декабрда Жогорку Кеңеште Манас күнү белгиленип биз жыл сайын традиция түрүндө өткөрүп келет эмеспиз. Ошол жерде дагы кандай гана сөздөр айтылды. Ошол Кыргыз барда, Манас барда Кыргыз бар, улуу мындай пафостогу сөздөр айтылды. Бирок мен ошол жерде дагы чындык, чыркырап чындык айтылбай турду да. Ошол жерде Карганбек Самаховдун аты айтылган жок. Ошол жерде анан ойдо жок болчу чыгып сүйлөш. Жары сөзгө чыгып туруп ошол жерден айттым. Аянайын кыргыздар. Кыргыз чындыкты туктуткан эл эмеспизби? Манас деп күйгөн Кытайга өтүп кетерде, катталып кетерде, ЮНЕСКОдан Кыргызга алып калган ким болду эле? Кыргыздын бир дагы патриот жигити Карганбек Самахов эмес беле деп ошол жерден айтып калганга үлгүрдүм. Биз Кыргыз ошол чындыкты туктуткан элбиз. Каерде болбосун, тарых үчүн, эртеңки урпактар үчүн чындыкты айта жүрүшүбүз керек. Бүгүн дагы ошол чындык айтыла турган күн болуп турат. Мына ушул баарыбыздын башыбызды бириктирип отурат ушул жерде мен айтып койгум келет. Бул баарыңыздар айтып атасыздар. Садырдын баштаган идеясы, кумдур маселеси бүткөн жок. Ошол бойдон бул кетпей дүн турат ошол бойдон. Кичинекей мини кумдурлардын маселелери чыгып атпайбы? Тогусторо,
чапқа мына кеше күнгі терек сайды көріп атасыздар. Ал жерде дағы бұл көпке созылуучу маселелер, көйгөйлүү маселелер бүгүн уланып атпайбы? Мына ушул маселелердин төгөрөгүндө бүгүн терек сайда дагы садыр болгондо садыр биринчи бармакта ошол жерге. Туурабы? Ошол жерге балдарды буттан колдон сүйрөп алып барып, мына эми азыр ал жерге тергөө убакыты жүрүп атат деп эми булардын баары ушул бир 10дон ашуун балдар камалат булар мына шаарнеке, туурабы? Ошол балдарда жер маселеси, кыргыздын кен байлыгы деп камалып отурат. Бүгүн алар деле. Садырдын артынан 10догон балдарыбыз камалды. Эл бар экен, журт бар экен, ошол элдин сүрүнөн коркуп чыгарды. Бул да чындык. Бүгүн деле уланып атат. Бүгүн садыр жетишпей турат. Садыр керек болчу. Бүгүн дагы ошол жерге. Кудай буйрса, баягы үмүтсүз шайтан дейт. Баарыбыз ишенип турабыз. Жаңы ачылган жагдай боюнча Кудай буйрса садыр чыгат деп үмүт кылалы. Баарыбыз намаз окуганда намаз кылыңыздар да тилек кылыңыздар. Ушул садыр чыгып элине кызмат кылсын. Садыр жеке маселеси менен эмес, элдин маселеси менен чыгып, садырдын Кудай буйрса саясаттагы жылдызы ого бетер жаңкалуучу жана берсин жылдызы. Мен садырга өмүр каалайм. Үй бүлөсүнө тынчтык, аманчылык каалайм. Шарабекке кетет, элдин жүрөгүндө түрөк тапкан кетет болсун. Рахмат.